Мы сегодня пригласили в гости председателя Кыргызской медицинской ассоциации врачей. Или как правильно? Правильно. Да. Кыргызской медицинской ассоциации врачей. Главного хирурга Министерства здравоохранения Кыргызской республики, доктора медицинских наук, профессора Эрниса Абдышевича Тилекова по поводу, чтобы он выразил свое мнение по поводу интервью нашего коллеги, профессора Рахата Арзыбековича Оморова. Уважаемый Эрнис Абдышевич, что вы думаете по этому поводу? Так, саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Чынын айтканда, көчө кечинде ушул массалык маалымат каражаттарынын биринде профессор Оморов Рахат Арзыбековичтен интервьюсун огуп алып, чынын айтканда түнү бою уктаган жокмун. Рахмат Андрей Санкулович ушу чакырып, ошол жөнүндө менин оюмду угайыңыз дегенде. Биринчиден эми Рахат Арзыбекович биз жакшы көргөн, кесипкөй хирургдар сыйлаган профессор. Көпчүлүгүбүз ал кишинин колунан студент чагында окуганбыз. Анан көчөкү баягы интервьюнун негизги суроосу бүгүнкү күндөгү Кыргызстан медицинасынын абалы жөнүндө экен. Анан ошол жөнүндө интервью берип атып, ар тараптуу сөздөрдү айтып өттү. Эми кээ бир жеринде ошто бүгүнкү күндө баягы кыргыз медицинасы баягы недостаточное финансирование, көпчүлүк аппарат жетишпейт, дагы көп нерселер, көйгөйлөр бар экенин бардыгыбызга маалым, аны биз жакшы билебиз. Бирок ошол жерде сүйлөп жатып, биз сыйлаган, биз урматтаган, биздин көрүнүктүү, биз эле эмес, дүйнө жүзүнө, ысынкы өлкөлөрүнө көрүнүктүү академик Мамбет Мамакеевич жөнүндө айтып өткөн сөзүнө мен туура эмес кабыл алдым, аны ачык эле айтып коеюн. Эми Рахат Арзыбекович деле өзү деле улгайып калды. Мен билишимче 70-тен ашты. Андан кийин урматтуу биз сыйлаган Мамбет Мамакеевич мына 96 жашында бүгүнкү күндө тунук акыл эси менен физикалык жагынан дагы жакшы акыбалда турган убакта жанагындай осол сүйлөгөн бул коллега катары эмес, хирург катары эмес, мындай бир биздин инсан катары айтыш туура эмес. Бул кыргыздын талим тарбия көргөн киши мындай улуу адамдар жөнүндө айтканга туура болбойт. Тем более мен ойлойм, ушу Рахат Арзыбекович и Мамбет Мамакеевичтен да окуса керек. Анан өзүңдүн окуучуң жөнүндө канчалык деңгээлде, балким андан ашып кетерсиң. Ар бир окуучу айтат, менин шакирттерим менден ашса кандай бактылуулук депчи. Ошондой күнгө жеткен күндө дагы жанагындай осол сөздү айтууну мен туура эмес көрдүм. Мен эле эмес, көпчүлүк хирургдар мага звонить этип атат. Мына Россиядан СМС'терди жиберип атат. Чынын айтканда мен ошолордун жиберген негизинде карадым. Чынын айтканда көп Facebook андай мындай сайттарды мен деле карабайм. Анан менин билишимче мындай жеке таарыныч, кыргызча айтканда жарма таарыныч деген болот. Андай таарынычтары болсо, ошол Мамбет Мамакеевичке келип, өзү жолугуп, ичинде болгон бугун, таарынычын бетине айтып сүйлөшсө болмок. Ошондо жакшы болмок да. Эми өзүңөр билесиңер, биз ар дайым бир сыймыктанып келчүбүз. Ушул медицина тармагында өзгөчө ушу хирургдар абдан ынтымактуубуз. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарабыз деп ар кайсы жерде сыймыктанып, мактаныч менен айтып жүрдүк элек. Бирок көчөкү Рахат Арзыбековичтин сөзүнөн кийин чындыгында көп ренжүүлөр пайда болду. Бул ушунча аксакалдарыбыз биздин, ушундай бир хирургиянын туу чокусуна жеткен аксакалдарыбыз ушундай бир ички эмоция калтырып, бир таарыныштарын жекече түрүндө мындай массалык маалыматка жеткирген бул абдан туура эмес. Эми Мамбет Мамакеевичти эми мактабай эле коеюн, ал кишидей болуш үчүн дагы канча жыл күтөбүз, мен аны айта албайм. Чындыгында бардыгы суктанышат. Мына мен жакында эле Шымкентке барып келдим. Казактын хирургдарынын бардыгы сурашып, таң калып, ушундай адамдар биздин Орто Азия чөлкөмүндө, Казакстанда, Сыңгырын өлкөсүндө калганына баары суктануу менен мамиле кылып атат. Анан ушундай катып алды, басып алды, операция бербейт дегенде мен караманча каршымын. Ал кишинин окуучулары абдан көп. Баягы жаңыдан 90-жылдарда Андрей Санкулович жана лапароскопия жаңылык болчу.
Француздар 91-жылы жасай баштаган. Россия 92-жылы жасаган. Андан кийин казактар, андан кийин эле биз жасадык. Ошол убакта мындай кайратман, ишкер, эч нерседен коркпогон гана хирургдун колунан жаңы нерсени ачканда колунан келе турган киши жасайт аны. Баягы первый шаг в хирургии очень сложно, какие-то новые технологияны киргизген. Ошондо Мамбет Мамакеевич, да, действительно, любой жерге барбайлы, көп эле институттарда, көп эле жерлерге барып биз деле ошо операцияларына көрүп, көп институттарда, дүйнө жүзү дебейли, барган мамлекеттердин бардыгында лидер хирургу болот. Ошол киши жашайт. Мен билгенден Рахат Арзыбекович деле көп тяжелый операцияларды, көпчүлүк операцияларды өзү жасайт болуш керек. Анан направо, налево, сен жаса, мен жаса дей берсе, анда качество жоголот. Андан жанагы биз айтып аткан пациенттер зыян тартып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз сыймыктанышыбыз керек. Анан коляска менен келип операция жасайт деген эми бул абсурд, конечно. Фейк. Эми 96-га чыккан киши басып жүргөндө коляска менен жүрүү, кандай таяк таянып жүрүү кебанда эмес. Чоң орустун бир хирург айткан. Биз сыйлап жүргөн Патютка деген хирург айткан. Чоң хирургка баш менен гана кол керек деп айткан. Утрировать этип айтып жатам. Ошон үчүн жанагындай осол сөз айтканы менин оюмча туура эмес болуп калды. Рахат Арзыбекович, мен сизди абдан сыйлачу элем. Просто осол болуп калды. Бул жерге жар салып бир ушундай бир биздин эл сыйлаган, биз медиктер эле эмес, биз Караманча биздин кыргыз эли сыйлаган Мамбет Мамакеевичти элдин көзүнчө мындай улгайып калган адамды момундай сөздөр менен айтуу бул абдан осол иш. Туура эмес иш, айтып атпаймынбы, коллегасы да катар эмес. Анан мен көп жерине Рахат Арзыбековичке да макул эмесмин, мына айтып атат Акрамов убагында да мен билем, литературный Кыргызстан деген журналга чыккан. Если я заболею деп чыгып, ал хирургдардын арасында чоң талкуу жараткан. Ошол Союздун убагында чыккан нерсе болчу. Анан бүгүнкү күндө сиз өзүңүз айтып жатасыз, хирургия оор чөт эле 20-жылымга кирип кеттик. Андай эмес да. Андрей Санкуча, Рахат Арзыбекович туура айтып атат. Ошол убакта Рахат Арзыбековичтер жасап жүргөн операциянын баардыгын азыр көп жерлерде жасашат. Ошол өзү айтып аткан эле районный больница дебейин, эми районный больницаларга азыр хирургдер жетишпей атат. Обул больницаларда кээ бир шаардын борборлорунда, центрлерде андан сложный операциялар жасай атат. Жетишкендиктер абдан көп. Мен Андрей Санкуча айтып өткөндөй, главный внештатный хирург катары мына январда мени белгилеп кетти. Абдан жетишкендиктер көп. Азыр баягы хирургия традиционный хирургиядан азыр башка высокотехнологичный хирургия өнүктү. Кардиохирургия жаатын алалы. Жаманбы Андрей Санкулович? Мына бүгүнкү күндө жанагы курч кармаган острый инфаркт миокарданы жаманбы, жакшыбы дүйнөлүк деңгээлде жардам көргөзүп атат. Это стентирование, рентген эндоваскулярный хирургия биздин Кыргызстанда мындайча айтканда жолго коюлду. Буга чейин мына 5-6 жыл мурун только кардиоинститутта гана жасалчу, анан бир частный клиникаларда жасалчу. Азыр повсеместно жазалып атат. Ошол оор инфаркт болсо, ошол жерде 2 сааттын ичинде даже стент койгон күндөр бар. Бул эмне хирургия эмеспи? Бул хирургия. Мына бүгүнкү күндө биз айтып аткан видеоэндоскопический хирургия деп атабыз. 96-жылы биз космос ачкандай болгонбуз. Мына андан бери канча жыл өтүп кетти. Мына бүгүнкү күндө Рахат Омарович Арзыбекович айтып атат, районный больницаларда жасап атат. Көпчүлүгү бизден окуп үйрөнүп кеткендер жасап атат. Башка жактан эмес, ушу биздин борбордо үйрөнүп кеткен. Андан тышкары айта турган болсок, гибкий эндоскопия деп коебуз. Жана гастроскопия, дудоноскопия, ошол аркылуу көп операциялар жасалып атат. Повсеместно. Ошонун пионери дагы улуттук хирургия борбору болчу. Турциядан 2 врачыбыз окуп келип, Кыргызстанда биринчи жолу жана папиллосфинктеротомия деп айтып атпайбы, ошону мына бизде жасалган. Мен билгенден Веданта клиникасын абдан мактап атат. Да, бул университетский клиника. Ал жерде частный, университетский клиника. Ал жерде эндоскопист иштеген Руслан деген бала бар. Ал жерде мен билген балдар бар. Ошолордун бардыгы Турциядан окуп келген балдар. Турциядан окуп келишип, мемориал госпиталда чогуу иштегенбиз. Ошол жерден барып азыр мына Ведантада иштеп, көп жаңылыктарга жетишип атат. Бариатрический хирургия дейт. Жанагы семиздүүлүктө жасалган операциянын бардыгы частный клиникада жасалып атат. Эми анын баарын санап отурсак элге кызыгы жок. Мисалы Асылбек Байгазаков деген биздин профессорубуз бар. Бүт эндоскопический кандай операциялар жасалса, ошонун бардыгын жасап атат. Мына буквально бир 3 күн мурун мен өзүм свидетель болдум. Киста Халедаха, он лапароскопический
Операция Кездеседі РУ ол. сделали. РУ сделали. Ру. Мына мындай жетишкендиктер көп да. Анан көрбөй туруп биздин хирургия такыр эле түшүп калды, эчтеке жок деген туура эмес. Бүгүнкү күндө хирургия жаманбы, жакшыбы алдыга өсүп жатат. Бир кадровый ресурс абдан жакшы. Кудайга тобо дешишибиз керек. Бир жааты туура айтат. Жарак жабдыктардын жетишсиздиги. Эми бүгүнкү күндө деле мына мамлекетибиз дагы бутуна туруп келатат. Буюрса деп туралычы, такыр элечи. Колдон келишинче биз урматтаган саламаттык сактоо министрлиги алып берип атат го азырчы. Мына реанимация, скорый помощь, реанимобилдин бардыгын мына жерлердин баарына жеткирип атат. Мына жакында эле мен билгенден ар бир областта компьютерный томограф коюп берип атат. Бул это илгери билесиңби, Андрей Санкович? Диагностический центр, андан детский больницада гана компьютерный томограф. УЗИ дегендерин, высокого разрешения УЗИ дегенди айтпай эле кой. Цифровой рентгендердин бардыгы коюлуп атат. Мына жакында эле мен уктум, министерство, биздин саламаттык сактоо министрлиги бүт биздин ооруканаларды жаңы рентген цифровой жабдыктар менен камсыздап атат. Анан такыр эле ооздук чөп менен арчый берген болбойт. Эми биздин хирургиянын абалы абдан төмөнгө түшүп кетсе, жалгыз Мамакеев күнөөлүү эмес да. Ага мен да күнөөлүүмүн, сиз да күнөөлүү. Ошол эле ошону тиги критиковать этип аткан Рахат Арзбекович да күнөөлүү да. Ал хирургиянын түшүп кетишине биз бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Мамакеев азыр бизде почетный директор, пенсионер киши, келип операцияга жазышат, консультация берет. Анын эмнеси жаман экен? Дебейки деле 95-ке чыкканда Борис Николаевич Ельцинге арыта коронарный шунтирование болуп консультировать эткен. Аны эмне жамандабайбыз? Великий американский кардиохирург. Эми андай нерселер бар да. Биз ушундай өзүбүздүн мындай бир биз ушу Андрей Санкович бир кыргызда бир жаман көрө албастык деген бир жаман оорубуз бар да. Ушуну Мамет Макеевич айтчу эле. Муну кесип да сала албайт экенсиң, операциялык жол менен айыктыра да албайт экенсиң депчи. Эми ушундай нерсени менин оюмча кечирип коесуз, Рахат Арзбекович кичине эмоцияга алдырып сүйлөп жатам. Бизге баягы бир үйдүн мүйүзү сынса, миң үйдүн мүйүзү зыркырайт дегендей, сиз муну менен Мамакеевди эле эмес, бүт хирургдарды дагы кичине мындай оскорбить этип кеттиңиз. Эми ошол бардыгыбыз бир коллегабыз. Эми ушундай нерсени келип ачык мындай сүйлөшүп койсо туура болмок. Анан жарыяла кылып, бул муну менен биз кайрадан башыбыз бирикпей чачыроо жолуна барабыз. Ошон үчүн мен дагы бир жолу көрөрмандарды сурап кетет элем, баягы комментарийди жазганда да ойлонуп туруп. Эми көпчүлүгүбүз медицинанын ичинен хирургия абдан жооптуу, абдан сложная область, Андрей Санкович. Поэтому биз мындай айтып атпаймынбы? Асыл адамдарды биз сыйлап жүрүшүбүз керек. Анан жанагындай нерселерди эч мындай далилсиз себептер менен айткандан алыс болсоңуздар деп суранып кетем. Туура эмес сүйлөп койсом кечирим сурайм. Мен шуну менен өзүмдүн комментариymди